أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وخففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Allah subhanahu wa ta'ala Kaf surasında dağı bir okyanı bayarda atat. Anın manisi mazmunu mındayça. Аларга эки адамдын мисалыны айтып бергенин. Экөөсүнүн бирөөсүнө эки бак бердик жүзүмдөн. Ал эки бакты курчатып койдук курма менен. Жана экөөнүн ортосуна эгин койдук. Дегени Allah subhanahu wa ta'ala bir эки адамдын окуясын айтып атат. Эки адамдын бирөөсү мусулман эле, ал эми экинчиси ыймансыз эле деп айтат. Ошол ыймансызына Аллах Таала бул дүйнөдө байлык берген. Ошол байлыгыны мындайча баяндап берип атат. Allah subhanahu wa ta'ala ошол жанагы ыймансыз адамга эки бак, чоң бак берген, жүзүм багы. Жүзүм багынын сыртынан тигилген курма багы бар дейт. Жана эки бактын ортосуна калган эгин тала бердик дейт. Эки жаннат тең, ар дайым мөмөсүн берип турат, эч качан азайып калбайт эле дейт. Жана ошол эки бактын ортосунан суу чыгарып берген. Кааласа бул бакты сугарат, кааласа бул бакты сугарат. Элестетиңиздер, бул канчалык чоң Аллах Тааланын берген жакшылыгы. Себеби чөлдө болсо, мисалы бул окуя баяндалып жаткан жер Араб өлкөсү болсо, ошол чөлдө отуруп алып ушул окуяны айтса кандай сонун түшүнөсүң да? Эми аябай чоң бак жүзүмдөн, анын сыртынан курма багы, анын ортосунда суу бар, ошол суудун айланасында башка эгин эге тургандагы жайы бар. Ар дайым мөмөсүн берип турду эле, ошол байы жанагы ыймансызы наркы адамга барып сыймыктанып, өзүнү кыйын сезип айтып баштады. Мен сага караганда малым да көп, сага караганда менин жардамчым, айланамда адамдарым да көп деди. Кызматчыларым, жардамчыларым көп деди. Уламалар бул экөөсүнүн окуясыны мындайча түшүндүрөт. Кээ бир хадистерде келгенге караса, эки адам болгон экен. Эки бир тууган эле, бирөөсү ыймандуу, бирөөсү ыймансыз. Экөөсүнө калган байлык 4000 динардан болгон экен. Алтын динарлардан 4000 болгон. Өтө кымбат акча. Бул бизде 20 алтын динар бар, бүгүн азыр 300 миңден айланса акча болот да. 4000 алтын динар деген ошол убакыттын эң байларынан болгон да. Анан жанагы ыймансызы не кылат? Эми ушул байлыкты сактап калайын деп дүйнөгө иштетип баштайт да. Ушул байлыкты сактап калайын деп дүйнөгө иштейт дагы баягы жерди сатып алат 1000 динарга. 1000 динарга баг эгет, үй курат, үйлөнөт, баштайт. Ал эми берген мусулман не кылат? Мен ушул 4000 динарды өзүмдүкү кылып сактап калайын дейт дагы. Тиги 1000 динарга жер сатып алдым десе, ошол 1000 динарын алат экен дагы садака кылат экен. Кедейлерге, жесирлерге, жетимдерге, бүт кедей адамдарга бөлүп берип чыгат экен. Анан келип айтат экен: "Эй Аллахым, бул адам бул дүйнөдө жер сатып алды. Мен мунун бардыгын сага берип, жаннаттан жер сатып алдым" дейт экен. Мага жаннат бересиң дейт экен. Экинчиси баягы не кылат экен? Үй курса, дагы 1000 динарга үй курса, бул дагы 1000 динар алат экен, дагы кедейлерге берип чыгат экен да. Дагы кедейлерге берип чыгат экен, дагы айтат экен: "Эй Аллахым, бул өзүнө үй курду. Эми мен 1000 динарды таркатып чыктым элдерге, кедейлерге. Сенен үмүт кылам, мага жаннатта үй куруп бересиң" дейт. Андан дагы 1000 динарга бул эмне кылат? Бактарак эгип эметсе, бул дагы 1000 динар таркатып чыгат экен. Кедейлерге, жесирлерге, баягы кыйын алсыз жашагандарга берет экен дагы. Эмне кылат экен? "Эй Аллахым, бул дүйнөгө дарак тигип атат. Мен акыретке тигип атамын, эми жаннатымды бакка толтуруп бересиң" дейт экен. Пустой жер болуп калбасын дейт экен. Анан 1000 динарга үйлөнүп, жайланып алат экен. Десе, дагы 1000 динар элге таркатып чыгат экен, кедейлерге, алсыздарга, жетимдердин башын сылап чыгат экен да, дейт: "Эй Аллахым, эми бул дүйнөдө үйлөнө албай калсам деле жаннатта хурайындан бересиң эми, жаннаттын кыздарынан бересиң эми" дейт дагы. Аны да таркап жүрөт. Ушинтип мындай эч нерсеси жок калат. Тигиде караса түм эле бардык жери бар, багы бар, сыймыктанат. Мына ошол убакытта не дейт? Аллах Таала айтып атат: "Ушул эки адамдын мисалыны буларга айтып бергениң" деди. Эмне үчүн буларга айтып бер деди? Себеби бунан мурдак аяттарда өттүк эле го, пайгамбар алейхиссалам мусулмандардын кедейлери менен чогуу жүрүп, мусулмандардын кедейлери менен чогуу олтурганда эмне деди? Байлары, Меккенин байлары: "Сен ушул мусулман кедейлерди таштасаң, биз сени менен болобуз" деди да.
Bay адамдар өздөрүнү чоң санап, биз кедейлер менен отурбайбыз, биз алсыздар менен отурбайбыз деп өздөрүнү кыйын санады эле Аллах Таала ошол капырлар түшүнсүн үчүн окуянын улантысын айтып берди. Ушул капырларга бул эки адамдын мисалын айтып бергин. Булар кедей адам, жаннатты тандаган адам. Ал эми мунусу аларга окшоп тиги Меккенин капырларына окшоп бул дүйнөнү тандаган адам деди. Өзүнү кыйын санаган адам деди. Аллах Таала айтты, бул экөөсүнүн бирөөсүн ошол капырга биз бердик деп айтып атат да. Бак даракты берген Аллах. Аллах кааласа бербей коет эле. Ошол үчүн Аллах биз кылдык деп айтат. Жаална ли ахадихима, биз жасап бердик аларга деп атат да. Ошол үчүн сиз менен бизге келген кандай бир жакшылык болсо, аны Аллах берген. Ойлоп албайлы, бул менин кыйындыгымдан депчи. Муну Аллах берген да. Бул менин кыйындыгым деп албашыбыз керек экен да. Карун да айтканда, жери тартып кеткен, Муса алейхиссалам доорунда Карун деген бай болгон, ыймансыз болуп кеткен. Ошол адам эмне кылды? Байыганда Муса алейхиссалам зекет бер десе айтты, жок деди. Мен муну илимдүүлүгүмдөн таптым. Биздикилер айтып калат го, менин пешене терим менен таптым депчи. Мен иштедим, мен алып келдим дейт го. Алла айтып атат, жок, ушунчалык чоң окуя, тиги акчасын иштетип жасады, Аллах Таала эмне деп атат? Биз кылдык деди. Мына бул жанагы сүрөт эң ошол доордогу эң чоң байлык эле. Кайсыл бактын ичинде суу болсо, жана кайсыл бактын ичинде жүзүм менен курма болсо, бул эки эсе кымбат жүрөт эле. Себеби арабтарда ушул нерсе өсөт эле да. Эң кымбат бак, мындайча айтканда, ошолордогу эң кымбат мал эле да. Эч кимде жок, болгондо да экөө болсо, элестетип көрүң, бирөө болсо сүйлөсүң, экөө, ортосунан суу бул жака, бул жака. Ошондо берги адам кедей болуп калды. Сыртынан карасаң бечара болуп калды, байкуш болуп калды. Аргасы эми сурамчылык кылат, эми күнүмдүк иштеп жан багат. Наргы адам өзүнүн акылына салып карап атат, мен жайладым. Мына байгылдык акчаны барып бияка не деп коет эле. Оборотко салдым. Жүрүп кетти мына менин ишим, сонун эми дейт. Ошентип анан шеригине жолугуп калганда ар дайым мөмө берип турат. Сыймыктанып, баягы бак өсүп мөмө берген деңгээлге жеткенче коркунучтуу, мөмө чыгабы чыкпайбы деп. Мөмө берип кеткенден кийин сүйүнөсүң, болду мөмө берди депчи. Мөмө берди, аябай сүйүндү дагы, баягы шеригине келип туруп кылган ишин туура эмес дегендей кылып айтып атат да. Мен ана актару минка малан, менин малым көп деди. Кара, бактарым бар, кана менин ушунча эгин-тегиним бар, мөмөлөрүм түшүп турат, буларды сатып турам. Ва аазу нафаран, сага караганда менин айланамдагы адамдар дагы көп. Ойлоп калды, Аллах берген байлыкты меники депчи. Эң биринчи катасы ушул да. Адамзат ушундан ката кылат экенбиз. Аллах бизге бир нерсе берсе, меники деп алат экенбиз да. Аллах бир адамга күч берсе, меники деп алат экен да. Аллах бир адамга акыл берсе, мен акылдуумун деп алат экен. Аллах бир адамга байлык берсе, же бир адамга бир мансап берсе, бийлик берсе, кайсы бир даражадагы бир орун берип эл башкарып калса, 4 адамды башкарып калса да өзүнчө кыйын болуп калат экен да. Берке келеш, мен шефмин, отургула депчи. Ошол убакта не кылат экен? Өзүнү кыйын деп санап калат экен да. Анан вадахала жаннатаху, жаннатына кирди, ва хуа залимун ли нафси. Өзүгө өзү зулум кылган акыбалда болчу дейт. Ойлоп калды. Кала ма азун ан табида хадихи абада. Мен ишенемин, мынау менин байлыгым эч качан түгөбөйт. Адам бизнес кылып, бар жайына койгондон кийин айтат экен да, "Всё болду, бул түгөбөйт. Ар дайым болуп турат" депчи. Же өзү бир жерге губернатор болуп калса, аким болуп калса, айыл өкмөт болуп калса, же кичинекей эле бир жердин башчысы, бир фирмага бир нерсе болуп калса, "О, болду, шеф болуп, бул байлык түгөбөйт, бул бийлик түгөбөйт" деп адам ойлоп калат экен да. Адамга эң биринчи келе турган байлыктан кийин ошол байлык үстүндө түбөлүктүү кала тургандай ойлойт экенсиң. Дагы эмне дейт? Ва ма азунну саата qaimatan. Мен толук ишенем, яны кыямат болбойт. Яны кыямат болбойт дейт. Эгер болуп калсачы, вала ин рудитту ила рабби ла ажиданна хайран минха муqbala. Эгер Роббиме кайтып барсам, мындан дагы жакшыны табам дейт. Караңыздар, бул дүйнөдө бирөө бай болуп калса, сага жаннатта да бар дегендин белгиси эмес экен. Себеби Аллах Таала дүйнөнү сүйгөн адамга да берет экен, сүйбөгөнгө да бере берет экен. Динди, ыйманды сүйгөн, жакшы көргөн инсанга гана берет экен. Көбүрөөк учурда Аллах Таала жакшы көргөн инсанды кедей кылат экен. Риваятта келет,
Силер оорукчан адамды суудан сактагандай, Аллах сүйгөн адамды байлыктан сактайт дейт. Аллах бир адамды жакшы көрсө, байлыктан сактайт экен да. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам эң кедей адамдардын бирөөсү. Тарыхты карасаңыз, Иса алейхиссалам кедей адамдардын катарына кошулат да. Эмне үчүн? Себеби Аллах сүйгөндүгүнүн белгиси да. Ошол үчүн бир адамга Аллах байлык берсе, же бир кандай бир мүмкүнчүлүк берип койсо, ал ойлоп алат экен, ушул меники, муну Аллах таала мага берди бул дүйнөдө. Акиретте да мага ушундай бар, мындан да жакшы болуп кетет деп ойлойт экен да. Бул чоң ката экен. Qala lahu sahibuhu, экинчи шерик ага кайрылып айтып атат: "Акафарта биллази халакака мин турабин?" Сени топурактан жаратып, сумма мин нутфатин, андан кийин бир тамчы канга айландырып, сумма савака ражулан, кийин адам кылып жаратып койгон затка капыр болдуңбу деди да. Эстетип атат, сен ким элең? Кандай адам кылып койду? Кыямат болбойт деп атасың. Ошол кыямат болот. Жоктон бар кылган кайра бар нерсени ордуна келтирип коет. Жоктон бар кылган зат бар нерсени кайра ордуна калыбына келтирип кое алат. Ушул жерден эмне кылды? Бул айтты, сен капыр болдуңбу? Сени топурактан жараткан деп. Бардыгыбыз урматтуу бир туугандар топурактан жаралганбыз. Ооба, Адам алейхиссаламды топурактан жараткан. Адам алейхиссаламды жер бетинен топуракты алып туруп жараткандыктан жер бетинде кара топурак, сары топурак, ак топурак, баягы суу көтөрө турган топурак, суу сиңип кетө турган топурак, чопо жана кара топурактар бар го. Ошондуктан адамдын өңдөрү да ошондой болуп калмыз да. Кара топурактан болгондор карараак болот, сары топурактан болгондор суу тийгизсе сел болуп кете тургандары бар. Эгин өстүрө тургандары бар, эгин өстүрбөй тургандары бар. Адамдардын өңдөрүнүн түрдүү болгону алынган топурагына жараша. Адамдардын табияты дагы ошол топурагына жараша. Кээ бир топурактар аябай кара топурак болот, жамгыр канча жааса сиңе берет. Бир адамдар аябай не болот, кең пейил болот, канча жамандык кылсаң да сиңе берет. Кээ бир адамдар анча-мынча шагыл аралашып кеткен жерден алынган болсо, суу тийсе сел жүрүп кеткендей тополоң кылып кетет. Заматты ачууланып урушуп кетет жакалашып. Мына ошондой Аллах таала бизди топурактан жараткан. Адам алейхиссаламды жер бетинен топурак алып туруп, ошол топурактан жараткан. Атабыз топурактан жаралган, биз да топурактан жаралып атабыз. Сиз менен биздин атабыз бир жерден не кылган, бир будайдын нанын жеген, же бир жерден чыккан сууду ичкен, же алма жеген, мунун бардыгы жерден чыгып атпайбы? Бүт мөмө жемиштер, биз азыктанып жеп турган нерсенин бардыгы жерден чыгып атат. Анан ал атабыздын ашказаны аркылуу кирип, денесине күч болуп, анан чучугуна өтүп, анан ошентип бир тамчы суу болуп, анан бир тамчы суу канга айланып, кан кийин сөөккө айланып, сөөк Аллах таала эт кийгизип, анан бир келбеттеги бир татынакай адам кылып бул дүйнөгө Аллах бизди чыгарып, акыл берип, ден соолук берип, түп-түз кылып бастырып койсо, ошол сени ушунчалык жакшылык кылган затка кайра кабыр болуп каршы чыгасың дейт. Элестетиңиз, сиз менен биз жок элек, топурак элек да. Ошол топуракты адам кылып акыл эс алып койсо, эми кыйын. Кимден? Жаратканынан да. Эң акылсыздык ушул да. Эң акылсыздык ушу экен. Ошону айтып атат. Сени ушундай топурактан жаратып, эң акырында ушундай кылып койсо, ошол затка кабыр болосуң деди. Лакинна хуаллаху рабби. Баягы мусулман айтып атат да. Бирок ал Аллах менин Раббим. Вала ушрику би рабби ахада, мен Раббиме эч кимди шерик кылбайм. Эч кимди шерик кылбайм. Вала из дахалта джаннатак, култа маша Аллах, ла куввата илля билла. Айтпадыңбы жаннатыңа киргениңде, маша Аллах, Алланын каалаганы, Аллахтан башка эч ким мындай жакшылыктарды бере албайт деп айтпадыңбы? Ин тарана ана акалла минка мала ва валада, менин байлыгым, балам, менин жанымдагы адамдар аз болсо, сен менден өзүңдү көп көрсөң, айтпадыңбы? Машалла деп. Ла куввата илля билла деп айтпадыңбы деп. Бул жерден эмне үйрөтүп атат бизге? Эгерде биз бир адамга караганда бир аз байлыгыбыз көп болсо, же бир аз биздин ден соолугубуз, күчүбүз көп болсо, балабыз көп болсо, тууганыбыз көп болсо, машинеңиз чоң болсо, өзүңүздүкүнөн бир аз төмөндү көргөндөн кийин эреş керек экен? Маша Аллах, Аллахтын каалаганы, ла куввата, бардык жакшылыкка жетүүчү күч кубат, илля билла, Алланын колу менен болот. Бул жакшылыкты мага Аллах берди, мен эмес, Аллах кылды деш керек экен. Аллах кылды бул нерселерди деп коюш керек экен да.
Мен иштеп жүрөм. Жүрөт бул дагы деле деп наргыны төмөн санап, өзүңүздү кыйын санап албашыңыз керек экен. Бул кылган нерсе Алланыкы деп айтып койбойсуңбу? Ооба дейт. Меники аз. Көрүп турасың дейт. Но меники аз болсо, сеники көп болсо, ошол жерге барганда шүгүрлүк кылбайсыңбы дейт. Текеберленип, өзүң зулум кылып, бул түгөбөйт. Кыямат болбойт. Барсам акырет жаннатта да мага толтура бар дебеш керек экен да. Бул дүйнөдө берген дагы Аллах Таала берди деп айтпайсыңбы дейт. Не болот дейт? Фааса Робби айютияне хайран мин жаннатик. Балким Аллах Таала сенин жаннатыңдан жакшыраак нерсени мага даярдап койгондур деди. Ошол үчүн көп байларга бул дүйнөдө бир нерселерди жасап салып, өздөрүнчө сыймыктанып атат. Бирок көптөгөн кедейлерге Аллах Таала анын бул дүйнөдөгү байлыгынан жакшы нерсени дайындап койгон. Себеби жаннаттын ичиндеги түбөлүктүү болот. Жаннаттын ичиндеги имарат бул алтын, күмүштөн болот. Жаннаттын ичиндеги бак-дарактын мөмөсү түгөбөйт. Жаннаттын ичинде кыйынчылык жок, кызмат жок, ар дайым жылга рахат болот. Ошол рахаттуу жыргалчылык дайындап коет Аллах Таала. Ушинтип айтып атат, балким Аллах Таала сенин сага берилген нерсеге караганда, сенин багыңа караганда, яны жаннат деген бияк багың. Сенин бул багыңа караганда Аллах Таала мага жакшы нерсени көбүрөөк дайындап койгондур. Мага Аллахтын алдында көбүрөөк бардыр. Себеби ал Аллах жолуга иштетти да. Ва юрсила алейха хусбанан минас сама. Балким Аллах Таала асмандан азап жөнөтөр сенин багыңа. Фатусбиха саидан залака. Эч нерсеси жок, түптүз жер болуп калар. Же болбосо суу тартылып кетип ортосунан чыгып жаткан багыңдын ортосундагы. Фалан тастати алаху талаба. Сууну кайра чыгара албай калышы мүмкүн. Мүмкүн да Аллах кааласа сууну киргизип көрөт. Аллах кааласа мөмө бербей коет. Көрүп атабыз го, бир жыл өрүк болот, бир жыл болбой коет. Бир жыл алма болот, бир жыл болбой коет. Бир жыл картошка болот, баасы арзан болот, бир жыл болбой калат да баасы кымбат болот. Аллах каалаганын кылат. Жылдык эле бир нерсени кыла берсең анда болбой калат. Жылдык эле баягы нерсе болсо, анда өрүк саткандар байып кетип, же жылга картошка болурса, картошка саткандар байып кетет. Андай болбойт. Бир жыл өрүккө берет сезонду, бир жыл не берет, гиласка берет, бир күн алмага берет, бир жыл деген картошкага берет, бир жыл капустага берет. Алла өзүнүн тартиби менен кылат. Анан эмне кылды? Ушундай болушу мүмкүн деди. Дал ошол айтканыдай, бул адамдын айтканыдай, бир заматта анын мөмөсү жок болуп, фаасбаха юқаллибу каффайхи ала ма анфаqa фиха, багына иштеткен байлыгына өкүнүп, кап бекер кылыпмын деп алаканын чаап калды дейт. Юқаллибу каффайхи, ушуну бекер кылыпмын деп калды дейт. Бактарынын баары кулап түштү дейт. Эмне дейт? Яқул я лайтани лан ушрик би робби ахада. Аттиң Роббиме шерик келтирбей баягы жерде шүкүр кылсам болмок экен. Ошол үчүн Аллах биринчи байлык берет, бийлик берет, мүмкүнчүлүк берет. Адам ошол убакта шүкүрсүз болуп туруп, не кылып Аллахка шүкүр кылбай, текеберленип, туура эмес сөздөрдү сүйлөп, өзүм таптым деп Алланы унутуп калса, Алла алып коет экен да. Ошол үчүн биринчи өкүнгөн сөзүм не болду? Аттиң мен Роббиме шерик кылбай, ширк кылбай түз жашаганымда деди. Фалам такун лаху фиатун янсуруна. Буга жардам бере турган эч ким жардамчы калбай калды. Бая айтып атпады беле? Жардамчыларым көп, азу нафарон, адамдарым көп. Сени эрчиген эч ким жок, мени эрчиген адам көп. Төө минген дөөлөт кетти, эми жөө жүргөн дөөлөт келди. Эч ким калбай калды. Багын эч ким жардам берип сактай албай калды. Аллахтан башка эч ким жок, эч кимден жардам ала албай калды. Мына ошондо не дейт? Чыныгы, ээлик, падышалык Аллах хакыйкы Аллах Тааланыкы. Ошондон урматтуу бир туугандар, бул окуядан Аллах Таала нени баяндап атат десе, Аллах бир адамдарга байлык берсе, ал анын сүйгөндүгүнүн белгиси эмес экен. Бул дүйнөнүн байлыгы убактылуу, аябай топтоп туруп калып кетет да. Же өзүң кетесиң, же ал сени таштап кетет экен да. Ошол үчүн бул дүйнөнүн байлыгы убактылуу. Ага чиленип, текеберленип албаш керек экен. Мына ушу менен эмнени мисал келтирди десе, байлар, мансаптуулар өздөрүнү кедей жөнөкөйлөрдөн артык санабасын. Себеби кедей болуп, жөнөкөй болуп жашаган адамдардын акыретке жөнөтүп койгон көп нерсеси бар. Жана ушул окуянын ичинде дагы бир нерсе бар. Алла жолуга деп садака кылып, иштетип, кедейлерге жардам берсең, нерек? Сен өзүңө кылбайсың, ар кимге бере бересиң деп адамды айыптайт го. Ушул адамдардын дагы ойлонушун бир аз өзгөртүш керек экен да. Не үчүн? Адамдарга берип, башкаларга жардам берип аткан адам эң жакшы адам. Эң коркунуч ааламдагы жырткыч бул адам өзүн ойлогон күндө да. Кайсыл адам только өзүн ойлосо эң чоң жырткыч болот экен да.
Эң жакшы адам ким болот десе, ар дайым башкаларды ойлогон адамдар болот экен да. Ошол үчүн сахабалардын сыфаты өзү өлүм төшөгүндө жатса дагы башканы ойлойт эле да. Ушул окуяда кедей мусулман адам эмне кылды десе, келген колуна келген байлыктын бардыгын ар кимге таркатып берип, башкаларга жардам болсун, мен эптеп жашаймын деп башкаларга тапканын бөлүштү. Биздин доодо Алла сактасын, эгер ыймансыз боло турган болсоң, башканын ооздагын жулуп алып атпайбы коррупция кылып, уурлук кылып, коркутуп, алдап, азыр алдап алып атат. Түрдүү жол менен алдап алып кетип калат. Оозуңа салганыңды сениңдин да баягы ашыңды жулуп кетип атат да. Эмне үчүн? Бул ыймансыздыктын белгиси. Өзүн ойлогон адам дүйнөдөгү эң жаман, эң жырткыч адам болот экен да. Карышкыр токой деле жырткыч, бирок адам бардык жерде жырткыч болот экен да. Банкта дагы алдайт экен. Жанагы карта кылып атса да бир нерсе кылып койсо, аны дагы алдайт экен. Кысасы, бул ушундай жырткыч экен, бүт жакта жырткыч экен да. Колу дүйнөнүн бардык жерине жетет экен. Бир жерде отуруп алып, эле баягы интернет аркылуу башка жакты да алдап кое алат экен да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, дүйнөнү сүйүү адашуунун башаты экен. Акыретти сүйүү бул туура жашоонун башаты болот экен.